Мен прапорщик Санарбек Адилет, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын аскер кызматкери. Баарына эле кыргыз элине белгилүү болгондой 16 сентябрь каргашалуу окуя болуп өттү. Биринчиден кыргыз элине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жана ошондой эле куралдаш досторубуз, өтүп кеткен досторубуздун туугандарына, жакындарына, баардык туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жараат алган аскер кызматкерлерине тезирээк Алла шифасын бермекчи демекчимин. Ошо 16-сын айтып өтсөм. 16 күнү таңгамал 7-де Достук чек ара заставасына күтүүсүздөн тажик тараптан кол салуу болду. Күтүүсүздөн болгондуктан биз ошол замат айгай буйругу боюнча көтөрүлүп баардык өңүттөрдү ээледик. Өздүк курам. Ошондой эле өзүм заставада калдым 16 күнү. Заставада калып, заставанын старшинасы прапорщик Жолборс уулу ошого ок дарыларды өздүк курамга жеткирип бергенге заставага жардамдашып калгам заставада. Ошол учурда эле кол салуу башталар замат жарым саат эмес 20 мүнөт өткөн соң заставанын сыртынан бир сержант чуркап келди мага. Чуркап келип эле бизде бир ранен бар, жардам керек деди. Ал сержанттын жашы кичине жашыраак болгонуна байланыштуу өзүм барыбытадан чуркап чыгып карасам, бир аскер кызматкери жарадар болуп жатыптыр. Жанында бир офицер бар эле, майор Шашнин деген. Ошол биринчи тез жардамды өзү көрсөтүп атыптыр. Аны көрүп эле мен ошол замат ошол жака чуркап бардым. Чуркап барып эле жардам бергенге аракет кылдым. Барсам майор Шашнин биринчи тез жардам көрсөтүп, бутунан жарат алган экен. Бутуна эмесин байлап коюптур. Шымын, ремень. Анан мен өзүмдүкүн чечип байладым. Байлап туруп эле экөөбүз фельдшерди чакырдык, заставанын фельдшерин. Заставанын фельдшери прапорщик Рахатбек уулу. Рахатбек уулуну чакырып эле үчөөбүз фельдшер келип өзүнүн милдетин аткарды. Уколун сайып, канын токтотконго аракет кылды. Анан фельдшер мага айтты, алып кетпесек болбойт, кан жоготуу көп болуп калды. Алып кетпесек болбойт дегенде, ошол замат атышуу өтө күчөп кетти заставага. Тажик тараптан катуу атылып атты. Топтук куралдар менен миномет, СПГлар заставага катуу түшүп баштады. Мен заставага чуркап бардым. Чуркап барып эле заставанын кызмат автоунаасын Ниваны айдадым. Айдап келип эле келдим. Ошол жерге келип, ошол майор Шашнин, прапорщик Рахатбек уулу үчөөбүз жарадар болгон аскер кызматкери прапорщик Сегизбаев деген жүктөдүк Нивага. Нивага салып туруп эле Баткен областтык больницасына алып бардык. Фельдшер экөөбүз. Майор Шашнин өзү калды дагы өздүк курам менен өңүттү ээлеп. Анан ошондон кийин кайра жарадар кызматкерди, аскер кызматкерин таштап келдик, таштап кайттык заставага. Заставага кайтып жолдо келатканда эле жолдо скорый тез жардам машинасы токтоп туруптур. Анан Нива менен бара албай калганыбызга байланыштуу скорый помощьту айдадым. Айдап жанында фельдшер бар, заставанын фельдшери. Экөөбүз түшүп келатканда экөөбүзгө катуу аткылады. Мен эме болчумун. Автоунаа айдап бараткам, ошо тез жардам мунасын. Айылдын тез жардам мунасын айдап келатканда эле бизди катуу аткыла баштады. Кудайга шүгүр, тийген жок бир дагы. Жаныбызга чыгып атты, асфальттен көрүп аттык. Топтук куралдар менен аткылап атты. Заставага тездик менен айдап келип туруп эле машинаны заставанын заборуна токтотуп эле. Заставада бир ранен бар болчу да, старшинанын бутуна ок тийип. Заставада бир ранен бар, ошол раненди алып чыгып кетели деп тез жардам мунасын айдап келгенбиз. Киргенде эле уже катуу күчөп кетти. Кирип старшинага карасак, старшина жерде жатыптыр, бутуна тийген экен ок. Аны алып чыгып кетели деп такыр чыга албай койдук уже заставадан. Уже бизди тажиктер өйдө жактардан аткылап такыр чыгарбай койду бизди. Алып атайын десем, уже колдо күч жок болуп калыптыр. Анан жөргөлө отуруп эле анан
уже өлдүм дедим, андан көрө туруп эле бир нерсе кылайын, андан мени кармап кетсе, ушу кармап заставага кирбей калса, ушу балдар аман калса деген ой кетти ужечи. Мен уже өзүмдү чыдап салдым да, уже өлдүм деп. Андан көрө мени кармап кетсин же туруп өйдө турсам мени атат азыр. Атып мага алгысып, балдар аман калабы же качып кетеби деген ой болду да. Анда старшина кыйналып жатканда, ошо старшинаны чыгара албай, такыр чыгара албабыз. Ошондой ой кетти да, анан автоматка кармай албай койдум. Турдум өйдө. Туруп эле кол менен баары бир кыргызча түшүнбөгөндөн кийин эмне деп ал жерде эмне деп сүйлөдүм деле билбейм, ушу кол менен ар кандай нерселерди көрсөттүм, шапкаларымды чечип. Анан карасам уже мага жакындады. Келди жанагы 50 метрден алыстан көргөн жана эмелер, тажиктер. Автоматтарын келип кыйкырып, нарыраак туруп Аллаху акбар деп кыйкырып атышты. Кайра. Анан бирөө жаныма келип туруп эле колман кармады, экинчиси келди, колман кармап алып барды. Ошо алып барганда ошо айылдын мен көргөн жана айылдын башындагы тажиктерге алып барды, үйүлүп тургандарга. Үйүлүп турганга алып барды. Анан ошол жерден ачкандай эле мындай бир аз колдорду кайрып, мындай кылып туруп эле ошол эмесин алып барды. Башыма мешок кийгизип, бир машина эсимде бар, ушу портер машина болсо керек, портер. Ак портер болчу. Ак портердин аркасына жүктөп алып барып туруп, мешок кийгизип койгон, эчтеке эле көргөн жокмун, кандай жерге бардым. Анан бир жерге киргенде мешокту чечти. Мешокту чечип эле мен билген жок ала бир жарадар экенин-дечи. Анан бир аз андай эле өзүм жоготконуна бир аз кыйынчылыктар деле болду, бирок өзүм жоготконуна көп деле эме болгон жокмун. Ошо аркамды көрүп туруп эле анан больница тажикче сүйлөп атышты, анын сөзүнө түшүнгөн жок, бирок больница деп атышты да. Больница деп туруп эле ошо больницага алып барышты. Больницага алып барганда ошол жактан анан уже кан көбүрөөк кетип калды, уже өзүм жоготуп койдум. Мындай үндөр угулат, бирок көзүмө эч нерсе көрүнбөйт. Ошентип кулагым угулат, бирок көзүмө эч нерсе көрүнбөй эле. Ошентип операция кылышыптыр. Операция кылып, мен 16 саатты мындай болжол менен айтсам 17 чамасы болчу, болжол менен 17 чамасы болчу. Анан алып барып операция кылыптыр тажиктер. Анан мен палатасына жаткырды. 3 күндө жаттым ошол. Анан Кудайга шүгүр. Алланын эмеси, Алланын каалоосу менен аман эсен чыгарып алдык.